Бул мамлекетибизде президенттик орун бирөө эле. Так. Бүгүнкү күндө урматтуу президент Садыр Кожоевич иштеп атат. Жана ушул эгемендик алганыбыздан берки президенттердин арасынан мен ойлоймун эң мындай бир результативный удача иштеген президенттердин бири болуп атат. Так. Эки жылдан кийин боло турган президенттик шайлоого мен ойлоймун урматтуу президент Садыр Кожоевичтин барганга толук юридикалык укугу бар. Мен эч кандай президенттикке койбоймун, эч кандай президенттикке барбаймын. Мен толук ойдон Садыр Кожоевичту колдоп чыгам. Бул бир. Эми ал кишиден башка дагы кимди колдошубуз мүмкүн? Мына силер өзүңөр айткылачы, кимди колдой алабыз? Бекназаровду президент кылайлыбы? Равшан Жээнбековду президент кылайлыбы? Так, кимди президент кыласыңар дагы? Же болбосо кайрадан Атамбаевди алып келип президент кылайлыбы? Мунун баардыгын көрдүк го, мунун баардыгын өттүк. Ошондуктан орустар айтмакчы, добра добра не ищут. Так, жакшы иштеп атабы президентибизди мындан ары колдошубуз керек. Жана экинчи сурокко кийинки конституция боюнча Садыр Кожоевичтин юридикалык жагынан кийинки конституция менен эки жолу президенттикке койгонго укугу бар. Так, демек 2027 жылы бир жолу 5 жылдыкка, андан кийин дагы бир 5 жылдыкка койгон укугу бар. Ушул убакыттарда биз толук бойдон президентибизди колдоп, ошол кишини колдойбуз дейм да. Мен дагы бир жолу айтайын, мен эч кандай президенттикке койбойм.